Кечээ 10 декабрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жергиликтүү Апрель телеканалына маек берип, мурдагы УКМКнын төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев тууралуу сындаган. Ага жооп катары Кеңешбек Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаевди тез арада медициналык кароодон өткөрүү керек деди. Төмөнкү тасмада толугу менен. Мен бул Атамбаевдин кечээги интервьюсунан бир нече тыянактарды чыгардым. Биринчисинде биз курултайды, бул жөн курултай эмес, бул коомдук, саясий жана мекенчилик күчтөрдүн бириккен курултайы болду да, ошону абдан жогорку деңгээлде өткөзүптүрбүз. Анткени курултайга эл батпай калды, туруп турушту, ушундай активдүү мүнөз көргөзүшүп, абдан жакшы чечим кабыл алышты. Экинчиси бул биз кабыл алган чечим эң туура болуптур. Эң көйгөйлүү, бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп аткан маселелерди карап, ошол боюнча тиешелүү 19 пункттан турган чечимди кабыл алыптырбыз. Ошонун баардыгы туура болгону, мына Атамбаев дагы өзүнүн жанагы берген интервьюсунда курултайдын чечими жөнүндө бир ооз сөз айта алган жок. Анткени анын баары туура. Ошондуктан курултайды уюштурган адамдарга асылды да. Бул биздин курултайыбыздын чечими эң туура болгондугун айгинелеп турат. Эми бүгүнкү күндө ушул тиешелүү чечим турмушка ашырыш керек экендигин биздин аткаруу комитетибиз дагы бир жолу ынандык дагы жакын урада абдан активдүү иштерди баштайбыз. Кийинки жагдай Алмаз Атамбаевдин эң жакын досу, үзөңгүлөшү, партиялашы Туйгуналы Абдыраимов деген аксакал саясатчыбыз бар, азыр Чүй областынын губернатору. Ал өзү медик, медицина илимдеринин кандидаты болсо керек, жаңышпасам, анын баягы койгон диагнозу абдан туура экен деген дагы бир тыянакка келдим. Өзүңүздөр билесиздер, эмне тыянак, эмне диагноз койгонун. Кечээки интервьюсу менен Атамбаев ошол диагнозду дагы бир жолу тактады деп койсом мен жаңылышпайт болушум керек. Анан мен өзүмө асылып айтып атпайбы, бул тамеки менен пирожкиге акча сурап жүрчү деп. Эми көп эл билет, мен вообще тамеки чекпейм. Анан мен ага каяктан тамекиге акча сурайт элем. Анан Кудайга шүгүр, мен 21 жашымдан тартып жооптуу кызматтарда иштедим, тергөөчү болдум, райондук ички иштер бөлүмдөрүн башкардым, Бишкек шаардык ички иштер башкармасын башкардым, МВДда министрдин орун басары болдум, андан кийин министр да болдум. Көп жооптуу кызматтарда иштедим. Анан Кудайга шүгүр, мен Атамбаевден эмес, вообще элден бир пирожкиге акча сурап көргөн жана эмесмин. Кудайга шүгүр, өзүбүздүн оокатыбыз өзүбүзгө жетет. Ошондуктан бүт элди карап туруп, карандай калпты айткан адамдын акыл эси ордундабы, жокпу? Мен кайра эле жана Абдыраимов Туйгуналдын сөзү эске келип кетип атат да. Тез арада бул мурунку ажоону сот медициналык же психиатриялык экспертизадан өткөзбөсө ушинтип эле элдин башын айландырып калпты биринин артынан бирин ура берет го. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, былтыр коомдук саясий күчтөр, мекенчилик күчтөр болуп, жана чоң тегерек үстөлдөрдү, конференцияларды уюштурганда мен элге чыгарып улуу кыргыз элинен кечирим сурагам. Биз бул өз антын сактабаган, бул бийликке келсин, жаңы жашоо, турмуш өзгөрсүн деген мекен үчүн шейит болгон жигиттерибиздин арбагын саткан, мекенин саткан адамдын бийликке келип калганы чоң жаңылыштык болгон экен деп. Кечээки берген интервьюсу дагы бир жолу ошону тастыктады го деп ойлойм да. Ошондуктан жалпысынан алып келгенде Атамбаев өзүнүн интервьюсунда жаңы эч нерсени ачкан жок. Баягы эле актануу, баягы эле калп, баягы эле акты кара деп, караны ак деп ошондой баарын ордун алмаштырып, элдин башын айландырып бир нерсеге ишендиргиси келип атат да. Бирок мунун командасынын өзүнүн жасаган иштеринин баары мунун бет жүнбөтүн ачты. Ким экенин билди. Бүгүнкү күндө коомчулуктун көпчүлүгү, элдин көпчүлүгү абдан жийиркенүү менен Атамбаевди карап атканда менде эч кандай шек жок.